Ош шаарында эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө туруктуу деп бааланып жатат. Медицина кызматкерлери түштүк борбор коронавирустун биринчи толкунунан өттү деп сыпаттап жаткан убагы. Кырдаалдын жакшыра башташы тез жардам кызматынын ишин кыйла жеңилдетти. Эпидемия курчуган маалда чакыруулар кескин көбөйүп, алардын баарын аткарууга мүмкүн эмес болгон. Азыр эми абал турукташып, чакыруулардын саны дээрлик 3 эсеге азайды. Башында биз 300төн 400төн күнүнө чакырууну аткарып атсак, бүгүнкү күндө 100-150 гана чакырууга барабар болуп атат. Бул эми биздин күнүмдүк кылган жумушубуздай эле, мурунку бул илдетке чейинки кылып жүргөн жумушубуздай кайра ордуна түшүп калды десем болот да. Эпидемиологиялык абал курчуп жаткан маалда тез жардам бекетинде тигилген бул чатырда бейтаптар толуп, кезек күтүүлөрдөн арбыбаса, акыркы 10 күндөн бери бейтаптардын саны азайып, дээрлик кабыл алуу токтогон. Бирок экинчи толкунду эске алып, азырынча чатыр жыйнала элек. Илдет басаңдап, бейтаптардын азайышы айрым стационарларды убактылуу жапты. Жалпысынан Ош шаарында 18 күндүзгү жана түнкү обсервация уюштурулган болсо, азыр анын 4-өө гана иштөөдө. Ал жакта ушул тапта 100гө жетпеген бейтап дарыланып жатат. 18 стационар дегендин 5өсү жеке менчик имараттар болчу. Ал мейманкана жеке менчик жана жеке менчик клиникалар. Калган бүт мамлекеттик биз иштеткен, ошол ковидти иштеткен имараттардын баардыгы убактылуу жабылды. Аны жабылгандан кийин азыркы учурда бүт баардыгы капиталдык ремонттордон өткөзүп, күзгүгө даярдыктар жүрүп жатат. Абал турукташып жатат делгени менен экинчи толкун божомолу да бар. Ал багытта даярдык көрүлүп, дары-дармектер жана кычкылтек концентраты кеминде 3 айга жетерлик деңгээлде камдалган. Ошондой эле убактылуу жабылган стационарларды даярдоо маселеси да турат. Западный Кулатов кичи районундагы стационар, ал эми Манасата кичи районундагы Каныке ресторанына стационар. Булар күндүзү гана иштеп атат. Буга чейин күнү-түнү иштесе, булар азыр күндүзү гана ишин жүргүзүп келип атат. Эми биздин убактылуу дегенибиздин себеби, эми ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Азыр эксперттер, дарыгерлер экинчи толкун, үчүнчү толкун деген сөз болуп атат. Ошол себептүү бизде азыр даярдык иштери бар. Эгер Кудай сактасын ошондой учур катталган болсо, ошого стационарлар кайрадан ишке кирет. Экинчи толкунга даярдык деп Ош шаарына 100 орунду жаңы оорукана салынып атат. Балдар инфекциялык ооруканасынын аймагында. Ал оорукана өзү 180 орунга ылайыкташкан болчу. Эки корпусу тең капиталдык жаңы ремонттордон өтүп, жаңы 100 орунду оорукана салынып калса, буюрса 280 орунду инфекциялык ооруканабыз даяр болот. Андан сырткары дагы биз ошо толкунду алдын алуу максатында дагы бүт имараттарыбызга кислород кычкылтек чубалгыларын тартып, борборлоштурулган кычкылтекти даярдадык. Дарыгерлердин баамында көзүндө башка оорулар да козголуп, эпидемиологиялык абал кайрадан чыңалышы мүмкүн. Мындан улам калкты сасык тумоого каршы жапырт эмдөөдөн өткөрүү пландалган. Бүгүнкү күндө Ош шаарында COVID-19 инфекциясы менен катталгандардын жалпы саны 2100дөн тегерегинде. Пневмонияны кошо эсептегенде илдетти жеңип чыккандар 7000 кишиден ашат. Назгуль Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.